Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде солянканын бир түрү болмокчу. Эти жок, даярдалат, ошондуктан тез дагы даяр болот. Менимче көбүнчө эркектердин жакшы көргөн тамагы болсо керек. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, мени менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар: 2 дана пияз. Мен чарчы туурап алдым. Баардык азыктарды албетте өзүңүздүн каалооңузга жараша кандай туурасаңыз, ошондой туурап алсаңыз болот. Эң негизгиси бул суюк тамак болгондуктан кашыкка илинип ыңгайлуу болсо болду. Ал эми сабизди дагы майда чарчы туурап алабыз. Ошондой эле сүргүчтүн чоңураак көзүнөн өткөрүп алсак дагы болот. Жана ошондой эле колбасанын, сосисканын түрлөрүнөн аралаштырып кошо берсек болот. Бул албетте өзүңүздүн табитиңизге жараша. Эң негизгиси ышталган эттин түрлөрү болуш керек. Бул сервелат ышталган колбасасы болушу мүмкүн, охотничий колбасалар, мүмкүн тооктун ышталган эттери же болбосо ышталган уйдун эти дагы абдан жакшы болот. Баардыгын майда чарчы туурап алабыз. Жана дагы ышталбаган жөн гана кайнатылган сосиска, ошондой эле колбасанын түрлөрүнөн дагы кошуп койсок болот. Эң негизгиси өзүбүз ишенген жакшы өндүрүүчүнүн сапаттуу азыктарынан алсак, менимче жакшы болот. Жана 3-4 дана майда туздалган бадыраңдан чарчы туурап алдым. Эгер бадыраңдарыбыз чоң жана тышы калың болсо, албетте сүргүчтөн эле өткөрүп салганыбыз оң болот. Эки дана орточо көлөмдөгү картошканы дагы майда чарчы туурап алдым. Бул жерде картошка дагы өзүңүздүн каалооңузга жараша кошсок деле болот, кошпой деле койсок болот. Ал эми ачуу калемпирди болсо майда туурап алабыз. Албетте ичиндеги данектерин алып таштасак, өтө ачуу болуп кетпейт. Жана 2-3 тишче сарымсакты дагы майда туурап алабыз. Эми казанды же табаны кызытып 60 мл өсүмдүк майын куябыз дагы. Ысык майга пиязыбызды салып 1-2 мүнөттөй кууруйбуз. Жана дагы сабизди дагы пияз менен чогуу 1-1,5 мүнөттөй кууруп, дагы бир кошулуучу азыгыбыз бар, аны дагы туурап даярдап алсак, бул туздалган капусталар, квашеный капуста деп коет. Эгер болсо кошуп койсоңуз, бул дагы тамагыбызга өзгөчө даам берет. Болжол менен 100 граммдай коштум. Майда чарчы туурап алабыз. Капусталарды дагы болжол менен 3-4 мүнөттөй кууруйбуз. Андан кийин табан түбүнө 1 аш кашык томат пастасын салып, томатты дагы бир аз убакыт кууруп алышыбыз керек. Ошондо кыйгылдаамы кетет. Андан кийин күйүп кетпеш үчүн жарым чыныдай суу куюп, жакшылап аралаштырып, 1-2 мүнөттөй аралаштырып алабыз. Андан кийин гана үстүнө колбасаларыбызды, бадыраңдарды, ошондой эле картошкаларды кошуп, баардыгын чогуу 5-6 мүнөттөй кууруп алабыз. Кууруп жатып ачуу калемпирлерди дагы коштум. Андан кийин үстүнө суу куябыз. Мен болжол менен 1,5 литрдей куйдум. Дагы бадыраңдын туздалган суусу дагы куюлат. Ошондуктан сууну өлчөп куябыз. Өтө суюк болуп кетпеш керек. Отту азайтып, ортоңку отто 10 мүнөттөй кайнатабыз. Жана дагы лавр жалбырагынан кошуп койсок болот.
тамагыбызга кычкылдаам берген. Бул албетте лимон. Жарым лимонду ичке туурап алабыз. Ошондой эле кара оливкалардан коштум 100 граммдай. 2-3 бөлүккө бөлүп алсак болот. Аягында туздалган бадыраңдын суусунан болжол менен 100 мл кошобуз. Оливкаларды салабыз жана лимондун ширесинен бир аз сыгып, майда тууралган сарымсакты кошуп, татымалдардан бир аз кара мурч кошобуз дагы. Баардыгын жакшылап аралаштырып, тузун текшерип көрөбүз. Эгер керек болсо, албетте дагы бир аз бадыраңдын суусунан кошуп койсок болот. Мен дагы 50 мл коштум. Жай отто 1-2 мүнөттөй кайнатып алабыз. Эми отту өчүрүп, кесилген лимондорду салабыз дагы. Жакшылап аралаштырып, капкагын жаап, сөзсүз түрдө 15-20 мүнөттөй жөн гана тыныктырып коебуз. Ошондо тамагыбыз өзүнүн даамына келет. Достор, мына ушинтип бүгүнкү биздин солянкабыз дагы даяр болду. Менимче эти жок деле аябагандай даамдуу болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жана албетте тез дагы даяр болот. Бир аз каймак жана жашыл чөптөрдөн себелеп тамагыбызды бере берсек болот. Эгер бүгүнкү видео жакса, лайк басып, мага билдирип коюңуздар жана комментарий жазып, активдүү болсоңуздар, менин видеолорум сиздерге көбүрөөк чыгып турат. Ал эми каттала элек болсоңуздар, каналыма катталып, подписаться кнопкасын басып, жанындагы коңгуроону басып коюш сиздерге оңой эле, ал эми мен үчүн абдан маанилүү. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.